Бейиш нуру. Бал арысын күнүгө эле көрөбүз. Бирок ага эч маани бербейбиз. Бирок бизге кичинекей көрүнгөн ошол ары өтө чоң кереметтерди өзүнө камтып жүргөнүн билбейбиз аттим. Ыйык Куранда Нахл, башкача айтканда, бал арысы аттуу сүрө бар. Бул сүрөдө ары тууралуу кереметтүү аяттар бар. Бирок бул аяттын кереметтүүлүгүн дагы да жакшыраак түшүнүү үчүн алгач араб тилинин грамматикасына азыноолак карап көрөлү. Араб тилинин грамматикасында эркекке карата өзүнчө, ургачыга карата өзүнчө колдонулган этиш бар. Башкача айтканда, орусчадагы мужской, женский род сыяктуу. Адамбы, жаныбарбы, өсүмдүкпү же бир буюмбу айтор баары эркек жана ургачы болуп бөлүнөт. Нахл сүрөсүнүн 68-69 аяттарында Аллах Таала мындай деп айтат: Эгең бал арыга, тоолорго, жыгачтарга жана адамдардын курулуштарына уя сал деп буйруп, ар түрдүү өсүмдүктөрдөн жеп, эгеңдин жеңил кылып койгон жолуна түш дедик. Аллах арынын ичинен түрдүү балдарды чыгарды. Анда адам баласы үчүн шыпаа бар. Чындыгында мында да ой жүгүрткөн коом үчүн ибарат өрнөктөр бар. Араб тилинде эркек арыга да, ургачы арыга да бир эле сөз колдонулат. Ары үчүн мужской, женский род жок. Экөөнө тең Нахл делинет. Бирок Куран арынын иш-аракеттерин сүрөттөөдө ургачы арыга колдонулган этишти колдонууда. Булар кайсыл жерлеринде кездешет, карап көрөлү. Биринчиси, уясал деген жерде эркек үчүн колдонулган иттахис сөзүнүн ордуна ургачы үчүн колдонулган иттахизи сөзү колдонулууда. Экинчиси, ар түрдүү өсүмдүктөрдөн жеп деген аяттагы жеп деген мааниге келген эркек үчүн колдонулган күл сөзүнүн ордуна ургачы үчүн колдонулган күли сөзү колдонулууда. Үчүнчүсү, эгеңдин жеңил кылып койгон жолуна түш деген аяттагы түш деген мааниге келген эркек үчүн колдонулган услук сөзүнүн ордуна ургачы ары үчүн колдонулган услуки сөзү колдонулууда. Төртүнчүсү, бал анын ичинен чыгат деген мааниге келген жердеги ал деген мааниге келген эркек үчүн колдонулган ху сөзүнүн ордуна ургачы ары үчүн колдонулган ха сөзү колдонулууда. Демек, Курандын айтуусу боюнча уя куруу, өсүмдүктөрдөн жеш, жеңил жолго түшүш, ичинен бал чыгаруу сыяктуу кыймыл-аракеттердин баары ургачы ары тарабынан аткарылууда. Демек, бул иш-аракеттерди аткарган ургачы ары. Чынында эле ошондойбу? Азыркы күндүн илим техникасы бул аят тууралуу эмне дейт? Келиңиздер карап көрөлү. Илимий изилдөөлөрдүн натыйжасында уя куруу, бал чыгаруу сыяктуу милдеттер бул ургачы бал арылардын милдети болгондугу аныкталган. Эркек бал арылардын бул иштерге эч кандай тиешеси жок. Эркек бал арылардын милдети болсо, ургачы арылар менен аргындашып, тукумунун улануусуна салым кошуу гана. Мындан башка милдети жок алардын. Аргындашкандан кийин ургачы бал арылар эркек бал арыларды уясынан кууп чыгышат. Ургачы бал арынын карамагында жашап көнүп калган эркек ары натыйжада сыртта жалгыз өлүп калат. Мынакей, кереметтүү Куран 20-21 кылымдарда араң изилденип чыгылган илимий ачылышты 1400 жыл мурун эле айтып коюптур. Демек, Куран Аллахтын сөзү. Ал эми аны элге жеткизүүчү болгон Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Аллахтын кулу жана элчиси. Аяттын соңунда ой жүгүрткөн коом үчүн өрнөк ибараттар бар деп жатат. Балким эркек арлардын бул абалы азыркы күндөгү аялынын гана карамагында жашап калган эркектер үчүн, же болбосо аялдарын чет жака иштеткени жибергендер үчүн ибарат бардыр. Ургачысынын карамагынан чыккан арынын соңу кайгылуу болгондой эле, аялынын карамагына кирген эркектердин да соңу убайымдуу болуп калар. Айтор, бул да өзүнчө чоң тема, чоң көйгөй. Бирок биз аятта айткандай ойлонуп ибарат алалы. Аяттагы
балда адам баласы үчүн шипа бар деген жерин кийинки чыгарылыштарда кененирээк ачыктаарбыз. Ролик Рисале Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.